12 күндүк каникула чыкпайсыңар айтып коеюн. Баардыгыбыз иштейбиз. Бизге каникул деген нерсе болбош керек. Анан аягына келгенде эле анан кийин бүтүп алганда эле анан мага сунуштама бере калып анан кабинетке киргизе калбастан. Мен түшүндүрүп бере алдым силерге. Түшүнүктүү, контролдо. Бир 50-60-70 тонна көмүрдү аябай атасыңар, алып бербейсиңер, түшүп жактырбайсыңар. Эмне маселе болуп атат? Ошо маселе болсо айткачы, мен ушу көмүрдү өзүнө түшүрүп берейин андачы. Мен урматтуу жетекчилер айтып коеюн, эгерде менин койгон тапшырмаларым бул билесиңер, бул мага гана кереги жок. Бул шаар үчүн керек. Билесиңер, могу жерде ар бир жетекчилер 98% ушу Балдысарын тургундары болсуңар. Өзүңөргө эле калат эртең ушу жасалган жумуштарчы. Ачык айтайынбы? Иштеш керек. Эгерде жылдын аягына чейин бүтпөй турган болсоңор, мен койгон тапшырмаларды так жана туура 12 күндүк каникула чыкпайсыңар айтып коеюн. Баардыгыбыз иштейбиз. Бизге каникул деген нерсе болбош керек. Эгерде бүтпөй кала турган болсоңор, мен койгон тапшырмаларды. Кийинки жылга переходящий болуп турган болсо. Азыр бизде бир жума убакыт бар. Мына жума биздики аябай көп да жумушчу. Насыщенный неделя болот. Ошого бүтүрүп коюш керек. Анан уже бүткөндөн кийин эч нерсени ойлонбой, бүт бардыгын тапшырып иштерди. Анан Кудай буйрса, кийинки жылдын пландары менен иш алып бара беребиз. Мен түшүндүрүп бере алдым силерге. Steam Grant немеси бар экен да, я помню. Акыркы жолу сиз монча папка көтөрүп бергенде колдоп бердим акыры, турабы? Мен келген учурда айтканыңарда давно эле бүтүнө калды. Ал кимдин упущениясы, допустим? Кимдики? Турабы? Ошону айтып койгондор бүтүп калмакты давно элечи. Мен жан келдим тем более ошол учурда. Ал объект февралда баштасак, допустим, мартка чейин бүтөт. Мен ага кепилдик берем мага. Потому что мен контролюмда, мен аны билем аны. Биз нелер жасайбыз кийинки жылкыга. Давайте мен, я ничего не знаю, Каныбек Шамшутдинович. Азыр ушу күнү бүгүн актыларын полностью берсин, давайте, контролдо, личный контролдо. Бүгүн берсин. Жуманын аягына чейин сүйлөшкүлө дагы түшүргүлө. Кийинки жылкыга переход